Assalamu алейкум достор, түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге Aegis Porter лимузин автоунааларын тартып көргөзөбүз. Өкө тең узун портерлерден лимузин достор. Күрчөктөрүнү башында эле ошону көрсөтөлү. 10 күрчөктөн достор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бул жактагы 10, бул жактагы 10 достор. Узундугун өзүңүздөр бир алыстан байкап көрүңүздөр. Мынакей достор, караңыздар узундугуну. Узун, анан кабинасы да бар да, арт жактанчы спальниси. Ушундай сон портерлер. Эң башкысы өкө тең достор, 2018 жана механика. Пробегтери бир аз көп. Бирок состояниясы жакшы. Машинабыз достор, өкө тең бисмилла дегенде эле акчасынан баштайлы. $5900 өкө тең достор. $5900. Так, бул автоунаабыз 545 000 пробег болчу, оригинал. Азыр түрдүрүп салыптыр. Биз келсек. Мунуку болсо 423 км ошондой болчу. Мында түрдүрүп салыптыр. Муну 81 000 кылып коюптур достор. 81 000 пробег. Механика 2018, подогревтери бар. Бүт бардыгы сонун. Өкөнүн тең орундуктарда ушундай жерлери бар. Тиктирип койсоңуздар болот. Так. Бул портерис дагы мына. Смарт күлүчтөрү бар өкөнүн тең жана немеси бар. Окей, айрылган. 2018 бул жактан көрсөңүздөр болот. Мына запас күлүчтөрү бар, 2 штуктан. Ошондо 3 ачкыч бар да, бул жакта дагы, бул жакта да. 78 000 пробег көрсөтүп турат бунусу достор. Ушундай. Бул дагы комплектациясы окшош. Подогрев руля, подогрев зеркала, ушундайлары бар. Мында пластмасса болсо яшиги, анда темир яшиктен турат. Арт жакта да яшиктери бар, дөңгөлөктөр, запаскалары бар достор. Бүт бардыгы сонун. Булар заводской ушундай 8 күрчөк, 10 күрчөк болуп чыккан. Могулар алюминден достор. Бирок үстү мындай темир. Мунусу борт жасатсаңыздар болот, же болсо пресс ташыганда сонун да. Так. Калпактар бир аз сынып калыптыр эми. Бирок эчтеке деле эмес, мынакей. Бир аз ушундай болуп калыптыр. Өкөнүн тең состояниялары жакшы. Булну достор, башында эле айталы. Могул жактан бир аз сваркасы бар. Жана бир аз шпаклевкасы бар. Могул жерде ушундай сварка болуп тур да. Бирок могул жерлерге чейин келген, бул жагы болсо ушул жерлерге чейин келген. Мындай сваркасы турат. Алмашкан сыяктуу болуп турат да. Текшерип көрдүк, бүт бардыгы жакшы. Ички тарабы дагы бул жактан да көрсөңүздөр болот. Таза, тынык. Могул жерлердеги жанагы заводской сваркалары жок. Ошол көрүнбөй калыптыр, краскалар. Могул жактарда кичине краска бар. Эске алып коесуздар. Ушундай. Анан мондай майда таш тийген жерлери бар. Мунусу достор таза. Эгер жалгыздан алам десеңиздер, муну $6000 болот. Бул $5800 болот. Өкөнү бир алам десеңиздер, өкөнүн акчасы бирдей болот. Ушундай. Кызыккандар жазыңыздар. Ондай сынган жери бар. Муну бириктирип койсоңуздар, зыңк болуп калат. Дөңгөлөктөр жакшы достор. Артка дөңгөлөктөрдө жакшы, калпактары бир аз сынып калган жерлери эле болбосо, атак зыңк. Так, могул эмне кылып турат бул жерде? Могул жери ушинтип сынып калыптыр. Мында эске алып коесуздар. Ол мындай жарага кетиптир. Стоптор ушундай абалда. Муну айдап көрдүк. Бир аз ыңгайсыз болот экен. Эми айдагандан кийин көнүп каласыздар. Себеп узун болуп, артты карап, могул жака ориентир алыш бир аз кыйын экен. Ошол себептен могулар сынып калган го деп ойлойм. Тийипчи, могу карасаңар бир аз кайрылып калганда, узун болгондуктан. Ошол достор. Эгер кызыккандар болсо жазыңыздар. Aegis козулар сизди күтөт. Салам алейкум.